رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان. Умар ибн Хаттаб айтат, чыныгы зекет берүү, жакшылык иш, кайрымдуулук иштерди эч ушул Абу Бакырдан өтө албай койдум дейт да. Күндөрдүн бир күндө садака кылгыла дегенде Умар ибн Хаттаб үйдөгү болгон мал мүлкүнүн жарымын алып келип пайгамбарыбыздын алдына коет экен. Мына эми каалаган жагыңызга иштетиңиз, муктаждарга бериңиз, эмне болсо десе пайгамбарыбыз сурайт экен, үйгө эмне калтырдың десе ушунун жарымы дейт экен. Бир аздан кийин Абу Бакыр келет экен, дагы бардык малын тапшырганда үйдө эмне калды десе Алла Таала, Алланын элчиси, андан башка эч нерсе калган жок дегенде ошондо Умар айткан экен, ла усабикука иля шейин абадан, жакшылык иште сенден эч качан өтө албадым деген экен. Абу Бакыр дагы ошондой жоомарт берешен пайгамбар айткан учурда аткарган болгон. Андан кийин ошол сахабалардын мисалдарынан Абдуллах ибн Масуд айтат, Абу Дахдах деген сахаба бар эле, Алла Тааланын "Мен заллази юқридуллаха қардан хасана фаюдаифаху лаху адафан касира", ким Аллаху субхана ва таалага карыз берсе, Алла Таала ал карызын эселеп кайтарат деген аят түштү дейт. Эми чындыгында биз Аллага карыз бере албайбыз. Бул жерде дагы каймана, ким Алла Таала буйрган нерселерин шариаттагыдай аткарган болсо, Алла Таала ага эселеп соолторду берет дейт. Анан пайгамбарыбызга Абу Дахтак келип айтат, Алла Таала бизден карыз каалап атабы десе, ооба дейт. Ооба дегенде кандай колуңузду бериңиз дейт. Пайгамбарыбыздын колун алып, мына могул жерде 600 бактуу менин хурма багым бар, ушуну Алла үчүн бердим дейт экен. Каалагандай иштетиңиз, муктаждарга, динге, Алла Таала жолунда дегенде эң пайдалуу соода болду деп пайгамбарыбыз айткандан кийин тиги аялына барып, "Жүр эми кемпир, кеттик. Аллага биз багыбызды карыз бердик. Артынан соогуну күтө берели" деп чыгып кеткен дейт. Бул дагы ошо сахабалардын чыныгы, чын ыхлас ниети менен кылган иш аракеттери. Бирок ушул жерде алымдарыбыз айтат, биз чыгара турган нерсе чындыгында бул таза, адал малдан болуш керек деп айтылат. Экинчи бир мисал бул Абу Талха радиаллаху анху, муну Анас ибн Малик риваят кылат. "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун" деген аят түшкөндө, силер жакшылыктын туу чокусуна жетпейсиңер, жакшы көргөн нерсеңерден нафака кылмайынча, сарптамайынча, кайрымдуулук кылмайынча дегенде, Абу Талха пайгамбарыбызга келип, ушул аят түшүптүр. Менин бир багым бар, Байруха деген. Мына ошол бакта мөмөлүү баг экен, булактары бар, суусулары бар. Пайгамбарыбыз аябай жакшы көрчү экен, ошол бакка барып, эс алып, көлөкөлөп, мөмөсүнөн жеп, суусунан ичип. Мына ушуну мен Алла Тааланын жолунда бердим дейт экен. Сиз кандай иштетсеңиз ошондой иштетиңиз дегенде, пайгамбарыбыз буга дагы сүйүнүп, бата дубасын кылып, бирок сен ушуну жакындарыңа бөлүп берип койгун деп пайгамбарыбыз айткандан кийин ошол жакын туугандарына, бардык туугандарына ошол багын, чоң бир багын бөлүп берген экен Алланын жолунда деп. Бул болсо дагы Алла Тааланын түшкөн хаятына пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн сахабалардын, мындайча айтканда, тез реакциясы десек болот да. Ошого амал кылып, артынан соопту максат кылгандары. Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан.